Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматка киришкенден бери Коопсуздук кеңешинин биринчи жыйынын өткөрдү. Бүгүнкү отурумда укук коргоо, көзөмөл жана сот органдарындагы жемкорлукту жоюу боюнча маселе талкууланды. Өлкө башчысынын айтымында коррупция менен күрөшүп турган мамлекеттик структуралардын өзү коррупцияга малынып, милдеттерин аткара албай жатат. Тартип сакчылары, прокурорлор жана сотторго жакшы шарт түзүп берүү үчүн акыркы жылдары аларга турак жай курулуп, маяналары жогорулатылып, пенсия менен камсыздоонун өлчөмү көбөйтүлүп жатат. Бирок көбү ишеничти актабай мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч жаратууда дейт президент. Сооронбай Жээнбеков ар бир мекеменин ишине токтолуп, кемчиликтерин санап берди. Алсак, өткөн жылы Ички иштер министрлиги тарабынан 65 000 кылмыш иши козголуп, анын 1/3 гана сотко жеткен. Катардагы оперативдик кызматкерлер кылмышкерлерди кармап келсе, жетекчилери бошотуп жиберген фактылар көп дейт президент. Чоң кылмыштар ачылбай, майда кылмыштарга гана көңүл бурулуп, бийликтин жогорку эшелондорунда тургандар кол тийбес болуп калды деген кайрылуулар менин дарегиме келип жатат. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш ийгиликтүү болбой жаткан негизги себеби бул коррупция. Эксперттердин айтымында криминалдык чөйрөдөгү капитализациянын көлөмү абдан чоң суммага жетти. Буну билесиңер канча сумма экенин. Уюшкан кылмыштуулук чөйрөсүндө чоң өлчөмдөгү акчалардын агымы укук коргоо жана сот органдарында жогорку кызмат адамдарынын катышы болбосо бул мүмкүн эмес. Уюшкан кылмыштуу топтор наркотиктердин, транзиттин жана товарлардын контрабандасын тынымсыз жүргүзүүдө. Алар ири рентабелдүү бизнести, өзгөчө аксыз товарлары менен байланышкан бизнести калкалоо менен алектенишет. Күч түзүмдөрүндө коррупция болбосо, криминалдык топтор бул иштерди жасай албайт. Ошондой эле экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы да өз милдетин аткарбай, ишкерлерге кысым көрсөтүүдө дейт президент. Алсак, былтыр бул орган тарабынан козголгон кылмыш иштердин 10% боюнча гана соттун өкүмү чыккан. Тактап айтканда, ар бир 5 иштин 4-өө орто жолдон эле бүткөрүлгөн. Укук коргоо органдарынын көмүшкө схемаларга, экономика кылмыштарга тыгыз аралашканы белгилүү. Мисалы, ар кандай негиздер менен ишкерлерге карата көптөгөн кылмыш иштери козголот. Эки ишкердин чарбалык ишине финансылык полиция киришип, бирөөнө иш козгоп, сотко жөнөтүп, соттор менен сүйлөшүп, ошол чоң ири суммадагы бизнести, мүлктү тартып берген фактылар толтура. Казино Бишкек ош шаарында иштеп жатат дагы. Канча казино бар? Бар иштеп. Мунун артында ким турат? Ким иштеш керек? Экономика кылмышка каршы биздин кызмат иштеш керек. Бүт казино иштеп атат. Бардыңар билесиңер. Ал түшкөн жок мамлекетке бизге каражат. Ошонун үстүндө турган адамдарга чыгып атат. Эмне үчүн жабылып атат баары мыйзамга калган. Ал эми жемкорлукка каршы күрөшүү үчүн атайын түзүлгөн антикоррупциялык кызматтын иши такыр көрүнбөйт дейт Сооронбай Жээнбеков. Бул мекемеде иштегендер кол тийбес кастага айланып алышкан. Алар көмүскө схемаларды көрүп билип турса дагы аларды тыйганга шашылбайт. Мындан улам бул органдын ар бир кызматкеринин ээлеген ордун карап чыгуу зарылчылыгы айтылды. АКСтин ишин жаңы форматка өткөрүү тапшырмасы коюлду. 2017 жылы АКС кызматтык кылмыштарга каршы күрөшүү багытында 22 пара алуу фактысын аныктаган. Гаранонун бухгалтери, транспорт жана жолдор министрлигинин дептеки бир кызматкери, аердеки врач, баягы айткан туура да, жөнөтпөйт да. Тогураны камалып, калгандар камалбай атат деген. Өткөн жылы АКС ири жана өзгөчө ири өлчөмдө мамлекеттик мүлктү менчиктеп алынып болгону 2 фактысын далилдеген. Бирөө, бул жана башында экран барго $8,000 мамлекет мейски ошону сатып берди иш козгогон. Экинчи чоң ири өлчөмдөгү тапкан иши бул жана бала бакча курулуп атканда ошону стройматериал кымбат алынган деген мына 2 факт. Булардын аткарып аткан иши азыр мына абдан сапатсыз, буларга коюлган тапшырмаларды булар аткара албай атат. Коррупцияга каршы күрөштө улуттук координатор болгон башкы прокуратурадагы жүктөлгөн милдетти толук аткара албай жатканы белгиленди. Бул орган тарабынан мыйзамсыз жана негизсиз текшерүүлөр көп жүргүзүлөт дейт президент. Мисалы 2016 жылы 8877 текшерүү жүргүзгөн. Анын 8% боюнча гана кылмыш иши козголгон. 8%. Козголгон иштердин 50% гана сотко жөнөтүлгөн. Жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн болгону 1,10% боюнча гана сот тарабынан айыптоо өкүмдөрү чыккан. 1,6%. Ойлонуп көрсөңөр, анын ичинен 8 иш боюнча айыпталуучу эркинен ажыратылган.
Мына статистика өзі көрсетіп тұрады. Мен ойлап тапқан жоқпын бұны. Бұл өзі айтып тұрады. Тексерулер бизнеске айналып қалған деп өзі айтып тұрады. Тексерулер. Мына көзөмөлдө тұрған орган. Мына статистикасын қарағыла. Ал эми маселеге акыркы чекитти кое турган соттордун иши өзүнчө чоң кеп. Фемида өкүлдөрүнө түшкөн иштердин 40% кыскартылып же токтотулган. Жарандардан акча өндүрүү үчүн ишти атайлап созгон соттор да көп. Эң кызыгы акыркы 10 жылда 97 судьяга карата кылмыш иши козголуп, бирок жарымынын иши тергөө учурунда эле токтотулган. Ал эми сотко жеткендерден бирөөнө гана өкүм чыгыптыр. Соттордун ичине киришейин деген кыпындай да оюм жок. Бирок соттор оор кылмыштарды кылган кылмышкерлерди бошоп жатса, мыйзамды бузуп атса, укуктары тебелеп атса, эмне үчүн мен эл чайлеген президент катары мен муну карап турушум керек. Эч кандай өкүм чыкпай, айлап жылдай сизо жаткан мына жаткандар дагы бар. Өткөндө Бишкек шаарынан 2 сотты өткөзбөй койдук. Айтып берейин бир мисал. 4 жыл 8 ай бир ишти кармаган. 4 жыл 8 ай. Өткөндө Чүй сотунан да бирөөнү чыктык. 18 жыл иштептир сотто. Болгону 177 иш караптыр. 1 жылына 8 иш. Ушундай да болобу? Канчасы сотто же камасын, же акталып чыгайын деп күтүп жаткан канча адамдар бар? Акыркы 2 жыл ичинде президенттин дарегине укук коргоо, көзөмөл жана сот органдарынын мыйзамсыз аракеттери боюнча 6000ге жакын даттануу келип түшкөн. Алардын көбүндө маселени райондук, областтык деңгээлде эле чечүүгө болмок экен. Бирок кызматкерлердин баары элден алыстап, бекинип, корунуп иштөөгө өтүп алды дейт президент. Ушуга жеттиңер, даже район, областка чейин өткөрмө пункттарды коюп, күзөтчүлөрдү коюп, каалаган киргизбейсиңер. Көрүп атам, жан сактык менен өзүңөр жүрсөңөр, элди кантип коргойсуңар? Ачык болушуңар керек. Силерден бирөөдөн коркпой, ошол силерге каршы чыга турганда силерден коркуш керек. Ошондой иштеш керек. Таза болсоңор, ачык болсоңор, ачык айкын болсоңор, силерге бирөө кел мышыгыңы быштабайт. Бирөө кел айта албайт. Эмне үчүн жан сактык менен жүрөсүңөр? Даже областтык деңгээлде жан сактык менен укук коргоо органдарында башка жүрүп калдыңар. Эмне үчүн жүрөсүңөр? Эмне үчүн дегенде аралашкансыңар. Ошону жан сактык менен жүрөсүңөр. Жогоруда аталган маселелерди чечүүгө президент орган жетекчилерине дагы бир мүмкүнчүлүк берилерин эскертти. Кыска мөөнөттүн ичинде иш оңолбосо чара көрүлөт. Президент Сооронбай Жээнбеков жемкорлукка каршы күрөштө талап катуу болоорун жана аягына чейин турарын кошумчалады. Елизат Эркинтур, Александр Симонов, НТС.